Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы, студияда Дина Досумбетова. Алгач күндүн негизги темалары менен таанышып алыңыздар. Референдумду дайындоо боюнча Демилге 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мындан ары Кыргызстанга келген чет элдик жаран 5 күндөн ашык жүрсө, милдеттүү түрдө каттоодон өтөт. Июнь когалаңынан жабыркадым дегендер суук түшкөндө баш паниксиз калышты. Жаштык лагериндегилер үчүн тигилген чатырларды өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыйнап салышты. Кара Суудагы мектептердин биринде өрт чыгып кетүү коркунучу бар. Референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоору 3-чү окууда каралып добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мыйзам долбоордо референдумду өткөрүү датасын ушул жылдын 11-декабрына белгилөө сунушталган. Эске салсак, 2016-жылдын 11-октябрында Жогорку соттун Конституциялык палатасы мыйзам долбоору боюнча оң корутунду чыгарган. Ага ылайык мыйзам долбоору демократиялык укуктук мамлекеттин ынанымдарына каршы келбейт. Кыргыз-Кытай өз ара аракеттешүүсүн чыңдоо боюнча келишимдерди ишке ашырат. Бул тууралуу өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков менен Кытай Элдик Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кечиан менен болгон жолугушуусунда айтылды. Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү жолугушуунун жыйынтыгында мындан аркы экономикалык мамилелердин өнүгүүсүнө жаңы дем берилип, эки тараптуу кызматташуунун жаңы барагы ачылышына ишеним билдирди. Белгилей кетсек, Ли Кечиан бүгүн 2-ноябрда Кыргызстанга расмий иш сапары менен келди. Эртең 3-ноябрда Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин 15-юбилейлик жыйынына катышат. Мындан ары Кыргызстанга келген чет элдик жаран 5 күндөн ашык жүрсө, милдеттүү түрдө каттоодон өтөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Мындай эреже тышкы миграция тууралуу мыйзамынын 4-ноябрдан тарта иштей башташына байланыштуу. Киргизилип жатат. Каттоодон Кыргызстан визалык жөнөкөйлөштүрүлгөн жана визасыз режим түзгөн мамлекеттин өкүлдөрү өтүшү зарыл. Мыйзам бузган чет элдик жаран 10 000 сомдук айыпка тартылат. Эреженин 30 күнгө чейин каттоосуз жүрүү тууралуу келишимге кол коюлган. Россия жарандарынын тиешеси жок. Министрлик Кыргызстанда 30 күнгө чейин каттоосуз жүрүү боюнча келишим эми Казакстан менен түзүлгөнү жатканын белгиледи. Суук түшкөндө бизди баш паниксиз калтырышты. Мындай даттанууларын июнь окуясынан кийин жаштык лагеринде жашап келгендер айтып чыгышты. 6 жыл лагерде жашаган 11 үй бүлө үстүбүздөгү жылдын июль айында Алай 2 массивине көчүрүлгөн. Атайын өкмөттүк комиссия түзүлүп, 8-ине жер тилкелери берилген. Ошол эле учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги чатырлар менен камсыздаган болчу, бирок 6 ай мөөнөткө берилген чатырлар өткөн дем алыш күндөрү алынганына тургундар нааразы. Теманы кененирээк кесиптешим Бегимай Асанова улантат. Бош турган бул аймакка жаштык лагеринде жаштаган 11 үй бүлөгө июнь айында чатырлар тигилген эле. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 6 ай мөөнөткө орнотулган чатырлар өткөн дем алыш күнү алынган. Буга чейин чатырларда жашап келгендер эми жашоого жерибиз жок деп даттанышты. 6 айга берилип, 6 айдан кийин зимний палатка беребиз. 6 айга берилип, 6 айдан кийин зимний палатка беребиз деген. Берилген жерлер токтомчуктан биринен сатылган чыр жер экен бул жер. Мен айылда жүрүм эле, келсем айтпай нетпейли, бир оозга бар айтпайли, жүктөрүбүз бүт көчөдө жатат, палаткаларды сыйрып алып чыгып кетишти. Ондай кылган болбойт да. 4 ай турган ÖKM'дин чатырларына дээрлик эч ким жашабаптыр. Бул атайын текшөрүүнүн жыйынтыгында аныкталган. Андыктан мөөнөтүнөн эрте чатырларды жыйнап алууга туура келген. Көп жолу текшерүү иштерин жүргүзгөнбүз. Түнү барып, ошондой текшерүү иштердин натыйжасында жашабагандыгы аныкталган. Биз ошол 6 ай сроктун бүткөн күнү 19 декабрь болчу. Суук түшкөнүнө байланыштуу кайтарып алууга мажбур болдук.
Өкмөт башчынын жаштык лагеринде жашаган 11 үй бүлөгө комиссиянын текшерүүсү менен тилке берүү токтому бар. Ага ылайык 8 үй бүлөгө Ош шаардык мэриясы жер тилкелери менен камсыз кылышкан. Андан соң убактылуу чатырлар берилген. Кыш мезгили жакындагандан улам мындагы жашоочуларды боорукердик үйүнө жайгаштыруу сунушталган. Бирок ага тургундар макул болбоптур. Жер тилкесин албай калган жарандар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2005 жылдагы 177 токтомуна каршы келгендер. Буга чейин өкмөт тарабынан жер тилкесин алгандар жана 3 жылдык шаарда каттоосу жоктор жер алган жок. Ал жердеги тургундарга азыр эле айтып өткөндөй кыш мезгили келгендигине байланыштуу боорукердик үйүнө жайгаштырууга алар өздөрү баш тарткан. Убактылуу батирлерге орноштуруу иштери жүрүп жатат. Шаардык жеке турак жай куруу, жер пайдалануу маселелери боюнча департаменти буга чейин атайын текшерүүлөрдү жүргүзүп, чатырларда жашап, турагыбыз жок деп даттангандардын айрымдарынын шаарда үйлөрү бар экендигин аныкташкан. Анын негизинде башка жер тилкелери берилген эмес. Бегимай Асанова, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак. Кыш келерде мындан башка дагы бир үй бүлө турак жайсыз калышы мүмкүн. Кара Суу районунун тургуну Алинахан Закирова насыяны төлөй албагандыгы үчүн үйүн банкка өткөрүп берүү алдында турат. Себеби сот өндүрүлбөгөн насыянын ордуна күрөөдө турган үйдү банкка өткөрүү чечимин чыгарган. Насыянын суммасы 1,8 миллион сом. Ол чыйгон карызга Закировдор бирөөгө кепил болуп батып калышыптыр. Эми үйүн берүүгө аргасыз болуп турушат. Кененирээк кезектеги сюжет. 9 бөлмөлүү үй насыянын ордуна 1,8 миллион сомго бааланды. Ээлери бирөөнүн насыясына кепил болуп, турагын күрөөгө койгон үчүн эми ошол банкка үйүн берүүгө аргасыз. Анткени насыяны алган киши акчасы колго тийгенден кийин изин көрсөтпөй качып кеткен. Кредитке кепил болгон үчүн карыз Закировдордун үй бүлөсүнө илиниптир. Карыздын бо бериндесе ортомчу болуп бер десе, акчаны жакшы тапкан киши төлөп коет деп жолдошум макул болуп кол коюп берген. Мынча акчаны төлөөгө Закировдордун чамасы келбегендиктен үй соттун чечими менен банктын карамагына 2009-жылы өткөн. Бирок Алинахан Закирова 4 баласы менен барар жери жок болгондуктан кайрадан ошол үйгө келип жашоого аргасыз болгон. Көп өтпөй банктын үйүнө мыйзамсыз кирип жашады деген жүйөө менен сот иши козголуп, Закировага 2 миң сом айып пул салынган. Аны менен бирге кайрадан үйдү бошотуп коюу чечими чыккан. Алды 2011-жылы бир катар выселение кылышты. Алгач 2011-жылы мени үйдөн чыгарышкан. Андан кийин кайра сотко бергем. Кийин соттун чечими менен кайра иш бүткөнчө кирип турсун дегем. Эми ал соттун өкүмү эскирип, керек эмес деп мага кылмыш ишин ачышты. Ош облустук соттун өкүмү бар, чечим эмес, өкүмү бар кылмыш иши боюнча. Кайсы кылмыш жасаптыр эже? Самоуправство мен күнөөлүү деп табылган. Өзүнүн үйү эмес, бул банктын үйү эже. Бирок Закирова карызаларга илингенден тарта тапкан акчасын төлөп келгенин айтып даттанат. Себеби банк карыздын суммасын сыргатып төккөн акчаларынын эсебин берген эмес. Мындан үйдү тартып алуу гана кызыкчылыгы болгонун айтууда. Бирок айтылгандарды банк кызматкерлери төгүнгө чыгарышты. 2008-жылы чечим чыккан межрайондук соттон, Ош облусунун райондор аралык сотунан. Карыз өндүрүлсүн, мүлктүн эсебинен деп, күрөө коюлган мүлктүн эсебинен де өндүрүлсүн деп чечим чыккан ошол. Ошол чечим күчүндө азыр. Деген менен Закированын адвокаты суук түшкөндө үйдөн чыгаруу мыйзамга каршы келерин айтты. Ошондой эле соттун өкүмү да туура эмес чыгарылганын кошумчалады. Кредит алган адам беймарал жашасын, а поручитель болгон мына бейбечара көчөдө калыш керек экен. Мына азыр барып ошо үйүн барып ошол кредит алган адам беймарал жашай берсин бала чакасы менен. А буну көчөгө кыштын ызгарында чыгарып атасыңар неберелери менен көчөгө. Ооруман полиция жатышпайт бул өзү. Эмне деген акыйкат кайда? Карапайым эл өзүнүн укугун билбегендигин пайдаланып атат банктар. Бул учурда үйсүз калган Алинахан Закированын кан басымы 220-га көтөрүлүп, тез жардам унаасы менен ооруканага кетти. Ал эми үйдү банкка өткөрүп берүү башка күнгө жылдырылды. Буга айыл өкмөт өкүлдөрүнүн келбегендиги себеп болду. Ошол себептен тараптарды толук болбогондон соң мажбур аткаруу башка күнгө калтырылат. Алмаш Бараталиева, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Кара Суудагы номер 127 мектепте өрт чыгып кетүү коркунучу бар. Анткени мектептеги жылытуу мештери орнотулганда коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Ал эми айыл аймак башчылары мектеп бош Дюбек тамеки заводунун балансында болгондуктан жылытуу маселесин чече албайбыз дешүүдө. Окуучулардын өмүрүнө коркунуч жараткан маселе тууралуу Нуржамал Баргыбаева сөз кылат.
Азыр окуучулар эс алууга тараган. Андыктан жылытуучу мештер мектептеги 9 бөлмөгө орнотулуп жатат. Бул жумуштар аяктаса 15 ноябрдан баштап ар бир класс отун, көмүр менен жылытылып баштайт. Класстарда электр энергиясы аркылуу жылытуучу системалар дагы бар, бирок алар жарактан чыккан. Кыш мезгили чындыгында кыйын. Бизде класстык бөлмөлөрдү гана жылытабыз дагы, башка залдарыбыз, башка коомдук жайларды жылыта албайбыз. Класс ичиндеги жылыткычтар окуучулардын өмүрүнө чоң коркунуч жаратат. Себеби от жагылган учурда газ чыгып, класстагылар ууланып калышы мүмкүн. Себеби мештер орнотулганда коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Мындан сырткары жыгач полдордун өзү эле өрт чыгышын шарттап турат. Ар жактан карама каршы шамал келсе, түтүндү наракка чыгаруу мүмкүнчүлүгү жок. Түтүн кайтып печканын ичинен мына жылчыктарынан чыгып, бөлмөнүн ичинде газ чыгып кетиши мүмкүн да. Жаңарык айыл өкмөтү 1 жылдык жылуулук сезонуна жетерлик көмүр түшүрүп берди. Анткени менен өрт коркунучун жоюу боюнча эч кандай жардам болбостугун билдирип жатышат. Анткени номер 127 негизги мектеп Ош Зюбек тамеки заводунун балансында турат. Биз финансовый каржылашыбыз туура болбой калат экен. Ошо мыйзамга туура келбегендиктен биз каржылай албайбыз. Мектеп айыл өкмөттүн балансына өткөрүлсө, коопсуздук чаралары боюнча иштер башталмак. Ошондуктан эмгек жамаат Ош Зюбек акционердик коомунун акционерлеринен рухсат берген кол тамгаларын жыйнап жатат. Акционерлердин макулдугун алдык. Буюрса эми ушул чечилип, ушул мектептин имараты айыл өкмөттүн, жаңаркы айыл өкмөттүн балансына өтүп калса, биздин көйгөйлөрүбүз чечилет го деген ойдобуз. Айтылгандар ишке ашканга чейин экологиялык жана техникалык коопсуздук кызматы өрт коркунучун жоюу боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүп турат. Бүгүн дагы мектеп директоруна эскертүү берилди. Эми бул мектептин маселесин кышка чейин да келип контролдук карап, текшерүү мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Белгилей кетсек, кыш мезгилине карата Кара Суу району боюнча 91 мектеп жана 72 мамлекеттик бала бакчага текшерүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында өрт коопсуздук эрежелерин сактабаган 8 билим берүү мекемесинин жетекчилерине 18 000 сом акчалай жазана салынды. Нуржамал Баргыбаева, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Баткен шаарынын Келечек кварталындагы көп кубаттуу үйлөрдө канализация жок. Мында жашаган 32 үй бүлө саркынды суулар жол чекесиндеги арыктарга төгүп жатышат. Жугунду суулар төгүлгөн аймак жеттанып, жол жээктеп өткөн адамды ыңгайсыздык абалга келтирет. Жашоочулар аргасыз ушул кадамдарга барып жатканын ырастап, шаар бийлигине 3 жылдан бери кайрылгандыгын айтышат. Бирок алигиче жыйынтык чыкпай, бул жердеги жагымсыз көрүнүш уланып келүүдө. Мусор толуп атат, эшикке таштай турган мусор жок. Жеңгүл Бердикулова Ходжаев көчөсүндөгү 2-үйдүн тургуну. Мында көчүп келгенине 15 жылдай болуптур. Айтымында көп кабаттуу үй башпаанек болбогону болбосо эч бир шарты жок. Ичинде ажаткана иштебейт. Саркынды суу кетүүчү түтүктөр да орнотулбаган. Кирдин сууну, идиштердин сууну полный маш арка төгөбүз. Анагыда адамдар кол жууп, идиш жууп, бет жууп атса, бияктан биз төгүп атабыз. Этегибизде дагы бирөөлөр ошентип төгөт, ичип ататтар да. Бердикулова сыяктуу 2 кабаттан турган 2 үйдүн жашоочулары баары ушул арыкка саркынды сууларын төгүшөт. Кир суулар арыктагы агымды суу менен кошо шаар аралап кетет. Жайкысын жыттанып терезени ачып олтурууга мүмкүн болбой калгандыгын айтат жашоочулар. Көрүнүп турган нерсе бул башка саркынды сууларды ташай турган бизде шарт жок. Мына бул жерде ишкана бар, мисалы булар канча жол тазалайбыз деп аракет кылды. Майнап чыккан жок. Мына 2 корпуста канализация жок. Ошону мэрияга барып, ошону сурандык, ана жерге канализация кошуп беришке суранып атабыз. Мындан сырткары Хаджаев көчөсүндөгү 50гө чукул үй бүлөгө бир гана ушул жерден таза суу берилет. Бул да күндүзгү саат 12ден 15:00га чейин агып, бир чака суу 10-15 мүнөт аралыгында араң толот экен. Дээрлик жашоочулардын тең жарымына суу жетпей калганын айтышууда. Жеткенге жетет, жетпегенге жетпейт. Анан жеткендер машинеси улоо барлар, улоо менен ташыйт. Жоктор ана ошол ишканада суу бар. Ошо ишканага кирет. Кээ бир күндөрү, базар күндөрү ордук болсо, кир жууш керек. Ошондо ташыйттар ошого кирип. Кала жетекчилиги билдиргенде андагы 2 үйдө курулгандан шарты болгон эмес. Мезгилинде учительский дом деп аталып, кийинчерээк менчиктештирилип кетиптир. Маселени чечүүдө 2017 жылга калтырылганын айтат. Бүгүнкү күнгө буга чейин Баткен шаарынын местный бюджетинин аздыгына байланыштуу ал жерде андай иштер планга кирген эмес. Шаардын бюджети акырында көтөрүлүп келатат, экономика көтөрүлүп, бюджеттеги акчалар көтөрүлүп атат. Мүмкүн 17 жылга биз ал проектин кийгизип, проектти чийдиришибиз мүмкүн.
Баткен шаарынын дээрлик бардык кварталында таза суу жана канализация көйгөйү бар. Шаар башчысы муну жер астындагы түтүктөр жарактан чыккандыгы менен түшүндүрдү. Бул сыяктуу маселелерди чечүү үчүн долбоор түзүлүп, Европалык банктын эсебинен 5 миллион сом акча каралды. Ал каражатка жакын күндөрдө таза суу жана канализация иштери башталаарын шаар бийлигинен кошумчалашты. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен. СССРде эске салган радио, телевизор, магнитофон жана сааттардын алгачкысынан азыркысына чейинки коллекциясын Каракөлдүк Мырзакул Саткынбаевдин үй бүлөсүнөн тапса болот. Улам жаңы техника жаралып, эскиси унутта калып баратат. Бирок Саткынбаев чогултуп койгон техникалары бир кезде баалуу буюмга айланаарына ишенет. Тарыхты чагылдырган бул буюмдар Саткынбаевдин бир бөлмөсүн ээлеп турат. Жалал Абадтагы кесиптешим Кылымжан Азамат кызы аларды көрүп келген. Радио Рекорд СССРдин эң мыкты бренди. 1960 жылдары чыгарылган. Абалы жакшы, азыр да колдонсо болот. Эски үлгүдөгү үналгылардын 10 чакты түрүн Мырзакул Саткынбаевдин коллекциясынан кезиктире аласың. Арасында кылым көргөн радиолор да бар. Мен DVD аркылуу иштей турган койгомда, андай телевизорлор DVD аркылуу иштейт. Мисалы, бир клип же кино тартып атканда чагылдырып койсо болот да, бай ошол убактагы передачаны үйүм аркылуу флешка аркылуу узатып, көрсөтүп, чагылдырып койсо болот да. Ошондо эми компьютер менен болот азыр, бирок компьютерге караганда бул эми баягы турузак да, живой. Саткынбаев коллекцияларынын ичинен 1954 жылга таандык болгон 2 радиону Бишкек шаарындагы антиквар дүкөнүнөн сатып алган. Калган эски буюмдарды каяка барса өзүнө жакканын чогулта бериптир. Өзү техника оңдогон үчүн көпчүлүгүн устаканасына келгендерден сатып алат экен. Мырзакул Саткынбайдын коллекцияларынын катарын 1954 жылдан берки СССР учурундагы буюмдар толуктайт. Алардын катарында камера бар, телевизор, ошондой эле 1954 жылга таандык бул радио Звезда 54 деп аталат. Бул 1954 жылы чыгарылган Рекорд брендиндеги телевизор. Эң кызыгы бул сыналгыны заманбап кылып өзгөртүп алган. Мисалы пульт менен иштейт жана санарипке туташтырылган. DVD-ге улап көрсө болот. Мырзакул Саткынбаев өз кесиби боюнча инженер. Айтымында коллекция чогултуу идеясы 1974 жылдары келген. Ошондон кийин кайсы мезгилге таандык болбосун жыйнап келүүдө. Көргөзмө бийилде барып келдим. Ал жанында эме кыргыз патентке барып келдим да. Кыргыз патентке ал жана комусту, мисалы, комусту ондай кулаган гитараныкын койдум. Ушул бирөөсү болсо эме так экени электронный кылып, анан автомобиль сигнализацияны мындай ушу помещенияны немес үчүн жасагам. Колдонуш үчүн передел кылып жасадым да. Мырзакул Саткынбаевдин устаканасы 2 бөлмөдөн туруп, бир тарабында өзүнүн устачылык иштерин жасайт. Бирок бүгүнкү күндө коллекцияларына бул жер тар болуп калган. Ошондой эле Мырзакул Саткынбаевдин коллекциясында эски сааттардын түрлөрүн көрүүгө болот. Жалпы 200дөн ашуун түрдүү эски буюмдары бар Саткынбаев келечекте музей ачууну кыялданат. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Каракөл шаары. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Вьетнамда эс алуу жайлардан биринде чыккан телсиз жоо 10дон ашуун кишинин өмүрүн алды. Адистердин айтымында жалын бат эле жайылып, коңшу жайгашкан имараттарды дагы каптап кеткен. Учурда караоке барда чыккан өрттүн себептери белгисиз, кырсык болгон жайда атайын адистер иш алып барышууда. Вьетнамда караоке барда чыккан өрт кырсыгы кеминде 13 кишинин өмүрүн алды. Окуя Ханой шаарындагы Каогиай районунда болду. Имараттан чыккан жалын бат эле коңшу жайгашкан үйлөргө тутанып кеткен. Өрттү өчүрүүгө жүздөгөн өрт өчүрүүчүлөр катышып, жабыркагандарды алып чыгууга 2 сааттан ашык убакыт кетти. Адам өмүрүн алган телсиз жоодон улам өлкөнүн премьер-министри окуянын чоо жайын толук иликтеп чыгууну буйруду. Ага катар эле тийиштүү жактарга шаардагы бардык караоке барларды, ресторандарды текшерип, коопсуздук чаралары каралбаган мекемелерди жабууну тапшырды.
Белгилей кетсек, Вьетнамда караоке эң популярдуу көңүл ачуучу жайлардын катарына кирет. Ал жерге баргандар көбүнчө чоң компания болуп отурушат да, көпчүлүк мекемелерде кошумча чыгуу жайлары жок болот. Франциянын Кале портунда Чытырман деп аталган качкындар лагерине башаламандык чыкты. Анда кароосуз калган мигранттардын балдары арасында уруш чыгып, тирешүү массалык башаламандыктарга айланган. Окуя болгон жайга тартип сакчылары келип, өспүрүмдөрдү ажыратышкан. Маалым болгондой, лагерди сүрдүрүү башталгандан кийин көчөдө калган өспүрүмдөр арасында сөз талашуу чыккан. Анда христиан дининдегилер менен мусулмандар арасында келишпестик болгон деп айтылууда. Эки тараптуу урушта 100 адам болгон. Азыркы тапта бул иш боюнча тергөө иши башталды. Казакстандын кинематографисттери өлкө тарыхында алгачкы тарыхый телесериалды башташты. Анда 15-кылымдардагы Казак хандыгынын тарыхы чагылдырылып, эгемендүүлүккө чейинки элдин турмушу сүрөттөлгөн. Тасма өткөн жылы тартыла баштаган. Адистер фильм декабрь айынан барып экранга чыгарылат деп айтышууда. Казак кинематографисттери Казакстандын тарыхы тууралуу алгачкы телесериалдын акыркы кадрларын тартып жатышат. Бул кино 15-кылымдагы Казак хандыгынын тарыхын камтыйт. Тарыхый фильмди жаратуу үчүн кинематографисттер өлкө эгемендүүлүктү алганга чейинки тарыхты баштан аяк карап чыгышкан. Өлкөбүз 25 жыл аралыгында көп нерсеге жетишти. Ал арада кино жаатында да бир топ өсүүлөр болду. Эл аралык кинофестивалдарга катышып, ийгиликтер жаралган. Эми биз өз тарыхыбыз тууралуу кызыктуу окуяларды коркпостон айтып бере алабыз. Очень интересная. Тарыхый фильмди жаратууда адистер чет элдик кесиптештери менен биргеликте да иш алып барышты. Алар Чыңгыз хан, Хубилай сыяктуу тарыхый окуяларды камтыган тасмалардын режиссерлору менен тажрыйба алмашып келишкен. Тасма декабрь айынан тарта экрандарга бериле баштайт. Адистердин айтымында фильм бир сезон менен эле токтоп калбайт. Белгилей кетсек, Казак хандыгынын тарыхы камтылган тасма өткөн жылдын сентябрь айында тартыла баштаган. Тажикстандын жаранын куткарып калган Абдисаттар Садыков алкыш баракчасына татыды. Ошондой эле ага Баткен шаардык мэриясы бүгүн акчалай сыйлык да берди. Бул күнү өлкөдө дагы кандай окуялар катталды? Алмашы Бараталиева даярдаган жаңылыктардын кыскача түрмөгүндө камтылган. Тажикстандын жаранын куткарып калган Абдисаттар Садыков Баткен шаардык мэриясынын ыраазычылык катына жана акчалай сыйлыгына татыды. Ошондой эле эки элдин достугун бекемдөөгө салым кошкондугу үчүн алкыш баракчасына ээ болду. Белгилей кетсек, Садыков Баткен районунун Орто Боз айылын көздөй бара жатып, Төрткүл суу сактагычына куйчу каналга агып бара жаткан кызды сактап калган. Куткарылган айым Тажикстандын Чорхух айылынын 21 жаштагы тургуну Малика Илхомзода экени аныкталды. Тиешелүү документтер түзүлгөн соң 21 жаштагы келин Тажикстанга өткөрүлдү. Biz ошол өзүбүздүн Баткен шаарынын элинин атынан, Баткен шаарынын мэриясынын атынан ушуну өзүбүздүн бир сыйлыгыбызды тапшырып, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошого сиздерди чакырып, мына бүгүнкү күндө тапшырып атабыз. Рахмат, куттуктайбыз. Мындан кийин ар дайым ушундай өзүңүздүн эжүрөтүңүздү арттырып, жаштарга үлгү болуп жүрө бериңиз. Анан биздин өзүнүн атыбыздан бир аз кичине сыйлыгыбыз бар эле. Андан тышкары бизге ошол Тажикстандан келген бир туугандар ушундай бир topu pazar yetişken de, bu da Allah'ın nasibi de. Bu işin topunu da Tacikistan'a körgözgene ettiği için bu işin adı satır kapını düşün. Кара Суу районунун Мада айыл өкмөтүндө Баткен окуясынын 16 жылдыгы белгиленди. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ардагерлер жана аскер кызматкерлери катышты. Иш чаранын жүрүшүндө Баткен окуясынан кыскача тасма көрсөтүлүп, анда Баткен окуясында эрди көрсөткөндөр чагылдырылган. Иш чаранын жүрүшүндө ардагерлерге төш белги жана баалуу белектер ыйгарылды. Максаты Баткен согушунун катышуучуларын даңктоо жана келечек муундарын мекенчиликке өндү. Эске салсак, Баткен окуясы 1999 жылы катталып, ага өлкө боюнча 15 000 жаран тартылган. Эскерүү кечесин өткөрүп жатабыз. Ошол кечеге 98 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы катышып жатат. Ошондой эле Баткен согушунун ардагерлери катышып жатат. Ошондой эле айыл өкмөтүнүн представительдери бар.
Эми спорт боюнча кененирээк сөз кылабыз. Футбол боюнча Кыргызстан курама командасы Филиппинге учуп кетти. Борборубуз Бишкекте балдар арасында Алтын көз аталышындагы шахмат турнири башталды. Алдыда ушул жана башка спорт тармагындагы кабарлар аны менен Жолдубай Айткулов тааныштырат. Рахмат кесиптеш. Саламатсыздарбы? Ынтымактагы бүгүнкү күнгө даярдалган спорт жаңалыктары менен таанышып алыңыздар. Кече Александр Крестинин баштаган футбол боюнча Кыргызстан курама командасы машыгууларын баштады. Бүгүн кечинде курамабыз Филиппинге учуп кетет. Анан алар ал жакта машыгууларын улантып, 9 ноябрда Филиппин курама командасы менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Бул беттешке Антон Землянукинден бөлөк курамада ойногон бардык оюнчулар чакырылган. Эске сала кетсек, 6 сентябрда Бишкекте өткөн эки команданын жолдоштук беттешинде Филиппин 2-1 эсебинде утуп алган эле. Азыр FIFA рейтингинде Кыргызстан 99 орунда, ал эми Филиппин курама командасы 124 тизмеде турат. Белгилей кетчүнүштө Кыргызстан 15 ноябрда конокто Бахрейнге каршы талаага чыгат. Кече 1 ноябрда борборубуз Бишкекте жаш шахматчылар арасында ири турнир башталды. Кыргызстанда шахматты өнүктүрүү максатында уюштурулган мелдешке өлкөнүн бардык аймагынан 64 жаш шахматчы келген. Турнир кыздар жана балдар арасында болуп, жаштарына карап 4 топко бөлүнүп ойун өткөрүшөт. Мелдеш 7 турга уланып, 7 ноябрда жыйынтыкталат. Турнирде жеңишке жеткен спортчуларга медаль, диплом жана баалуу сыйлыктар ыйгарылат. Эл аралык спорт жаңалыктардан кече Европа Чемпиондор Лигасынын 4-тур оюндарында 8 беттеш өткөрүлдү. Мадридте өткөн беттеште Орсиян Ростов командасы Атлетико конок болду. Өткөн турда Ростовду 1-0 эсебинде утуп алган Атлетико бул турда 2-1 эсебинде жеңип, 12 упай менен кийинки баскычка өттү. Алгач Антуан Гризман 1-бөлүмдүн 28 мүнөтүндө Жаннаев дарбазасына топту жолдоп эсепти ачты. Голдон 2 мүнөт өтпөй Сардар Азмун жооптук голду киргизип эсепти теңеди. Ошентип 1-бөлүм 1-1 эсебинде аяктады. Ал эми экинчи бөлүмдүн кошуп берилген мүнөтүндө Антуан Гризман экинчи голду жаратып командасына жеңиш алып келди. Д тобундагы экинчи оюнда ушул эле эсеп катталды. Анда Бавария конокто PSV үстүнөн 2-1 эсебинде утту. С тобундагы беттештерде Манчестер Сити Англияда каталондук Барселона менен экинчи беттешин өткөрдү. Биринчи бөлүмдүн 21 мүнөтүндө Барселона чабуулчусу Месси Сити дарбазасына топту жолдоп командасын алдыга алып чыкты. Андан кийин Сити оюнчулары 39-мүнөттө эсепти теңеп, эс алууга командалар 1-1 эсебинде чыгып кетти. Ал эми талай ээлери экинчи бөлүмдүн 51 жана 74-мүнөттөрдө 2 гол жаратып, 3-1 эсебинде жеңишке жетти. Эске салсак, өткөн оюнда Барселона 4-0 эсебинде Сити үстүнөн уткан эле. С тобундагы экинчи оюнда Боруссия Сити менен 1-1 ойноп, 1 упай бөлүп алды. Сиздер бүгүн боло турган оюндарды экрандан көрсөңүздөр болот. Ынтымактан бүгүнкү күнгө даярдалган спорт жаңалыктары ушулар болду. Кайрадан сөз сизде, кесиптеш. Рахмат Жолдубай. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Программабызды онлайн режиминде көрүүгө да толук мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн дарегибиз Ынтымак Чекит KG. Ынтымак Чекит KG аркылуу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктар менен улам таанышып турсаңыз болот. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүүлансын. Аман болуңуздар.